окуп терең билим алып жакшына, келечекке умтулганың жакшы да. Артка карай чегинбестен көкөлөп, алга карай ылдам кадам баскыла. 15 май күнү Талас шаарында жайгашкан Капар Медетбеков атындагы облустук музыкалык драма театрында билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган мыкты окуучу 2024 стипендиялык кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөрдү жана катышуучуларды сыйлоо аземи болуп өттү. Ошондой эле сертификат менен Бейшебаева Мадина сыйланат. Сыйлоо салтанатына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, билимтал коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Бактыбек Чойбеков, бирикменин жетекчиси Асылбек Рахманов, Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сидикеримова жана Талас Бакаята райондорунун акимдеринин орун басарлары, Талас шаардык кеңешинин төрагасы, билим берүү мекемелеринин жетекчилери жана башка коноктор катышып, Талас театрынын чыгармачыл жааматы тарабынан даярдалган театралдаштырылган көргөзмө жана концерттик программа менен коштолду. Биздин эл келечектүү эл. Биз кылган ишти улан кыздар сөзсүз баш көтөрөт. Түгөнгөн сайын түтөгөн, өчүлгөн сайын күчөгөн кыргыз элдин урпактарыбыз. Кароо сынакка бул жылы жалпы Талас облусу боюнча 247 алдыңкы окуучулар катышты. Сыйлоо аземинде кароо сынактын жыйынтыгы менен жеңүүчү деп табылган 30 окуучуга билимтал коомдук бирикмесинин ардак грамотасы, мыкты окуучу төш белгиси жана акчалай стипендиялар ыйгарылды. Кудайбергенова Аяна. Былтыр айрымдарыңыздар катышып бул жерге 150 окуучу катышса, быйыл мына катарыбыз калыңдап 250гө жетти саны. Бул деген Талас жергесинде билимге умтулган, илимге өзүн өнүктүрүүгө умтулган жаштардын катары калыңдап келе жаткандыгын кабарлайт. Бул биздин команданы абдан кубандырды. Жакшы окууга, татыктуу билим алууга, мекенди сүйүүгө, элибизге өлүк-жөлөк болууга милдеттүүбүз. Мен сиздерди учурдан пайдаланып, ушул асыл сапаттарга ээ болууга чакырат элем. Себеп дегенде келечек сиздердин колуңуздарда. Ошон үчүн барыңыздар мындан ары дагы мыкты окуп, жакшы билим алып, кыргызыбызды дүйнөгө тааныткан мыкты уул кыздар болосуздар деп терең ишенем. Бирикменин ички комиссиясы тарабынан дипломант деп табылган 50 окуучуга дипломдор жана баалуу белектер ыйгарылды. Ал эми калган бардык катышуучуларга болсо сертификат жана өзүн-өзү өнүктүрүүчү китептер тапшырылды. Хадижа Хафисова Атинай. Белгилей кетсек, Талас жергесинин окуучуларын билим алууга жана ар тараптуу өнүгүүгө шыктандыруу максатында уюштурулган мыкты окуучу стипендиялык кароо сынагы бул жылы 3-чү ирет өткөрүлүүдө. Бирикменин негиздөөчүсү Бактыбек Чойбеков өз сөзүндө белгилегендей, бул кароо сынак кийинки жылдары дагы улантылат жана мындан башка дагы жаңы форматтар пайда болот. Билим инвестициясы бул 1 жылда, 2 жылда эмес, 5-10 жылда, 15 жылда өзүнүн үзүрүн бере турган тармак. Ошон үчүн чыдамкайлык менен бирдикте ушул мугалимдер менен, ата-энелерибиз менен жалпы Талас областынын эл менен биргеликте иш алып барсак, биз жыйынтыгын Кудай буйрса келечекте көрөбүз деп абдан үмүтүм чоң. Ар бир окуучунун баягы жиберген өзүнүн программасын карап чыгып, мындай окуучулардын арасында мындай жакшы мындай жаңы дем бере турган, жаңы мындай ойлор бара турган чыгармаларын көрүп мен абдан кубанып атам. Келечекте окуучулар эмес, кийинки жылдары биз ушул мыкты мугалимди дагы ушул чыгарып, ушул командабыз менен чогуу биргеликте ошонун критерияларын иштеп, силер менен биргеликте дагы сиздер менен сунуш берсеңиздер, ушул жакшы мугалимдердин дагы сынагын өткөрүп, чогуу биргеликте чогуу иш алып барабыз деген үмүтүм чоң. Сыйлоо аземине келген катышуучулар жана коноктор уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришип, майрамдык маанайда тарашты.